Саламатсыңар балдар. Азыр адабий окуу сабагынан Дил азык китебинен күч жөнүндө жомок деген жомокту окуп чыгабыз. Автору Д. Сулайманов. Баарыңар маанайларыңар жакшыбы? Азаматсыңар. Биз сабактан жакшы окуп, сабактарга активдүү катышсак, кийин мыкты жерлерде иштеп, жакшы адам болуп, мындай сонун жерлерге саякаттаганы бара алат экенбиз. Өзүбүздүн туугандарыбыз менен саякаттаган кандай сонун балдар. Келгиле анда сабактарга активдүү катышып, жомокту конт коюп окула балдар. Сабактын максаты менен таанышып алайлы. Биринчи жомок менен таанышып, маанисин түшүнөбүз. Анан элестетүүңөр, ой жүгүртүүңөр, сүйлөгөңөр өнүгөт. Жакшы татыктуу адам болууга тарбияланасыңар. Мында жомокту конт коюп окула. Эне баласынын бир колуна балта, экинчи колуна чака карматып айтты. Музду жарып суу алып кел. Бала чоң сайга келди. Жалтыраган музду балта менен ойду да эки чакасына суу толтурду. Анан көтөрүп жөнөй бергенде буту тайып кетип, оюкка түшүп кетти. Буттарын тартып алганча суу тоңуп чыга албай калды. Ошондо бала музга мындай суроо берди. Сен ушунчалык күчтүүсүңбү, бу муз? Мени катырып коесуңбу? Ооба, деди муз. Мен күчтүүмүн, сени жибербеймин. Сен күндөн да күчтүүсүңбү? Жок, ал мени эритип жиберет. Күн баарынан күчтүү. Анан бала күнгө кайрылды. Урматтуу күн, сен баарынан күчтүүсүңбү? Ооба, мен баарынан күчтүүмүн. Сенин жүзүңдү булуттар тосуп калат да. Демек булуттар менден күчтүү. Бала калдайган кара булутка кайрылды. Булуттар, силер күчтүүсүңөрбү? Биз күчтүүбүз, дешти булуттар. Анда эмне үчүн шамал силерди айдап кетет? Демек шамал бизден күчтүү. Бала шамалга кайрылып, шамал, силер күчтүүсүңөрбү? Ооба, биз күчтүүбүз. Бизге каршы эч нерсе тура албайт. Анда эмне үчүн тоону көзөп өтө албайсыңар? Демек тоо бизден күчтүү. Бала ак мөңгүлүү улуу тоого кайрылды. Тоо, сен күчтүүсүңбү? Ооба, мен күчтүүмүн. Анда эмне үчүн чычкандар сени тешип кетишет? Чычкандар күчтүү да. Чычкандар, силер күчтүүсүңөрбү? Күчтүүбүз. Анда эмне үчүн силерди мышык жеп кетет? Анда мышыктар күчтүү. Бала мышыктарга кайрылды. Мышыктар, силер күчтүүсүңөрбү? Ооба, биз күчтүүбүз. Иттен эмнеге коркосуңар? Иттер аябай күчтүү. Бала иттерге кайрылды. Иттер, силер күчтүүсүңөрбү? Биз күчтүүбүз. Бизден бардыгы коркот. Карышкырлардан да коркпойсуңарбы? Алар аябай күчтүү. Бала карышкырларга кайрылды. Карышкырлар, силер күчтүүсүңөрбү? Күчтүүбүз. Бизден бардыгы коркушат. Анда эмне үчүн оттон коркосуңар? Баарынан от күчтүү. От, сен күчтүүсүңбү? Ооба, мен күчтүүмүн. Эмне үчүн суу силерди өчүрүп салат? Суу баарынан күчтүү. Бала сууга кайрылды. Суу, сен күчтүүсүңбү? Мага туруштук берүүчү күч жок. Эмне үчүн жер сени соруп кетет? Демек жер баарынан күчтүү. Бала жерге кайрылды. Жер, сен баарынан күчтүүсүңбү? Мен баарынан күчтүүмүн. Анда эмне үчүн адамдар сенин бооруңду тилеп өз оюндагыдай өзгөртүп жатышат? Адам баарынан күчтүү да. Бала адамга кайрылды. Адам, сен баарынан күчтүүсүңбү? Ооба, менден күчтүү эч нерсе жок. Мен гана каалаганымды иштей алам. Андай болсо мени муздан бошотчу. Адам балтаны алып музду жарып, баланы бошотту. Бала суусун көтөрүп үйүнө жөнөдү. Көрдүңөрбү балдар? Баарынан ким күчтүү экен? Адам күчтүү экен, Адам болуш үчүн дагы мээримдүү, акылдуу, боорукер, ыймандуу болушубуз керек экен. Чыңгыз Айтматов айткандай, адам болуу күн сайын адам үчүн эң кыйыны, адашып алдым, кечиресиздер, адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу деген. Андыктан жакшы адам болуп, жакшы тарбия алып, ата энелерибизге жардам берип,
мына көрүнүп баарынан эң күчтүү адам болгондон кийин ошо татыктуу адам болгонго аракет кылышыбыз керек экен. Жомок силерге жактуу балдар. Эми силер өз оюңарды көркөмдөп мага өз менин WhatsApp номериме жөнөткүлө.